Саламатсыздарбы, урматтуу көркөм кептен күйөрмандары. Белгилүү жазуучу Касым Кайымовдун Балапан аңгемеси. Канаттуулар дүйнөсүнүн сырлары мени ойноок бала чагымдан бери жандырмагы чийеленген табышмактан бетер көбүрөөк кызыктырат. Биздин 3-4 үйдөн баш кошкон тепкедей айыл жылдын 3 мезгилинде төштүн түбүндөгү ийрилип аккан кара суунун боюнда отурушуп, жайкысын гана бөксө жайлоолорго ташыныша турган. Анда эл колхоздошкон менен кыштакташа элек убак. Биздин үйдүн айланасында жана ага жанаша агып жаткан кара суунун боюнда өйүз-бөйүз өскөн калың дарак ошол айылдын береке көркүндөй көрүнчү. Ал эми айылдын жарашыгы болгон бак дарактар түркүн куштар менен өзгөчө келгиндер келген маалда шаңга бөлөнчү. Менин чоң атам өлөрүндө жетимчелерине силерге береренчим ушул деп тал теректерин керес калтырыптыр. Атам Абдыкалык, иниси Жалил экөө бак дарактарын жакшы багышып, эскилерин кесип алышса, жаңыларын өстүрүшүп, маркумдун керезин көзүнүн карегиндей сакташты. Мага жыгаштан көрө ага имерчиктеген ар түрдүү кооз жана таңшып сайраган акын куштар сонун көрүнчү. Менин кубанычым жазгы келгиндердин келишинен башталчу. Адегенде келген куштардын кабарчысындай болуп, жылкычы чымчык жетип келчү. Аны чоң энем башкача тосо турган. Сенден мурда мен көрдүм деп, жылкычы чымчыкка өзүнүн көрөнөктүгүн баяндап туруп, анан суроо берчү. Умай энемдин көзү аяктыбы? Чоң энем андан чын пейили менен сөз сураса да, көйрөңдөнгөн жылкычы чымчык жооп берүүдөн эрингенсип, кейкең басып, анан чийип этип учуп кете турган. Умай эненин көзү эмне болгон? Чымчык аны кайдан билет? Умай эне деген ким деп чоң энеме суроолорду жаадырар элем. Ал эринбей жооп кайтарчу. Анын сөзү мага ишенимдүү болчу. Жылкычы чымчыктын жооп кайтарбаганы гана Умай эне жөнүндөгү жомоктун чындыгына шек туудурчу. Анын соңунан ар түрдүү саралам оюн чымчыктар келчү. Биз балдар баарынан дагы сайроочу чымчыктарды сүйөр элек. Сасы көпүп жаңы келгенде тамагы бүткөнсүп, кыш этип, төбө чачын үрпөйтүп, бир нерсени айтууга көп эле ыкыластанчу. Бирок бечаранын үнү чыгуучу эмес. Анын соңунан күкүктүн келиши бизге чоң кубаныч эле. Анткени анда жер көгөрүп, бак дарактар гүлдөп калат. Күкүк дагы алгачкы жолдон үнү кардыгып, сайрай албай, буга өзү дагы нааразы болуп, бактан бакка тынымсыз учуп кона бере турган. Кара жамгыр төгүлмөйүнчө күкүктүн үнү ачылбайт дей турган кара адамдар. Рас эле, кара жамгыр күчөгөн кезде күкүктүн үнү ачылып, күнү түнү менен сайраар эле. Кимге күйөөнүн келиши өзүнчө тамаша. Анын чоңдугу торгойдой, айырмасы эле канат койрогу узун, мойну койгон сарала чымчык. Эркеги болсун, ургаачысы болсун, мен кимге күйөө деп сурайт? Биз анда күйөөнүн баары эркек болот экен го деп ойлочубуз. Ошондуктан өзүбүздүн курбу кыздарга карап, сен Айшага күйөө, сен Алымканга күйөө деп жооп берер элек. Кыздар кадыресе чычалап, биз менен урушууга чейин барышчу. Эң акырында булбулдун келиши турмуштун майрамындай тоюлчу. Уккан кулагыбызга алымсынбай, булбулдун өзүн көрүү үчүн бакты керели кечки аралачубуз. Ошондо королудан мусколураак боз чымчыктын таңшып сайраганын байкасак дагы, ага мындай кебетени эп көрбөй, булбул бул эмес деп, аны издей берчүбүз. Бизге жаман көрүнүүчү куштар дагы жок эмес эле. Алар сагызган, байкуш куш, таранчы жана башкалар. Сагызганды суук көрсөткөн сугалактыгы жоор атка жабышып алып, силкинсе дагы ой боюна койбой жонун чокуганы биздин гана эмес, чоң кишилердин дагы кыжырын кайнатчу. Биз аны көргөн жерден таш менен ураар элек. Байкуш кушту кишилер кара ниеттүүлүк үчүн жаман көрүшчү. Алар дайыма эске короодон, ээн талаалардан ураган дубалдарда жүргөндүктөн адамдардын турак жайлары
дайыма бизге артса экен деп тиленишет имиш. Биз байкуш куштун тилегине көзүбүз жетпесе дагы чоң кишилерди туурап, аны да көрүнгөн жерден таш калчубуз. Ал эми таранчы орула элек арпа, буудайды бүлдүргөндүгү үчүн кыйыгыбызга калчу. Мага канаттуулардын кайсы бири жакшы, кайсы бири жаман көрүнгөнү менен алардын кайсынысынын болсо дагы балапаны сүйкүмдүү учуроочу. Сагызган менен таранчылардын балапаны башка куштардыкынан көрө көп жана оңой табылат. Мен курбуларым менен алгач балапан багууну сагызган менен таранчыдан баштадым. Ал кезде биздин айылда тоок менен өрдөк казды баккан кыргыз жок болчу. Ал эми ата-энелерибиз менен калаага каттаганда орус менен өзбектердин өрдөк казы жана тооктору көзгө укмуштуудай сонун көрүнө эле. Сууда нары бери сүзүп, канаттарын каккылап, жуунуп таранып турган аппак каздардан узаганча көзүмдү албачумун. Ал эми желбирөө үчүн салбыраткан кызыл короздор мойнун кержейтип, кыйкырганда кызыкканымдан оозумду ачып селейип калар элем. Мүмкүн биздин айылда үй куштары болбогондуктан бизге балапан багуу сонун көрүнгөн чыгар. Эс тарта баштаган кезде таандын балапанын үйрөтө турган болдук. Башка жапайы куштарга караганда чөкө таандын балапаны адамга бат үйүр болуп жана чоңойгондо дагы качпайт. Бирок балапандар менин колумда 2-3 айдан ашык жашоочу эмес. Көпчүлүгү кайнаган сууга же ысык сүткө түшүп өлүүчү. Мен акырында борбаштын балапанын бактым. Анда 2-классты жаңы бүткөнмүн. Биздин окуу китебибизде кыраан борбаш деген кичинекей жомок бар эле. Жомоктун ээси борбашын кулжага салат. Кыраан борбаш кулжанын 2 көзүн чокуп сокур кылат. Карайлап калган кулжаны ээси оңой эле колго түшүрөт. Биз борбашты кармаганда жомоктогудай кыраан болгой эле деп тиледик, бирок тилегибизге жетпедик. Борбашты сынаш үчүн биринчи жолу жөрөлгө катарында чымчыкка салганда эле ал качып кетти. 1935 жылдын жайында менин атам ителгинин балапанын кармап келди. Ителги жалаң мен үчүн эмес, бүткүл айылдын балдары үчүн чоң кубаныч болду. Мына ошондон баштап биз сагызгандын, таранчынын, таандын балапандарын үйрөтүүнү койдук. Биздин балалык доорубуздун кандайдыр бир жаңы кадамы башталгандай болду. Менин жолдошторумдун баары айылдаштарым эле. Ал убакта биздин айылдар урук желкеге карай топ-топко бөлүнүшүп отурчу. Жолдошторум Асанкул, Даглат, Кудуң биздин үйдөн чыккылары келишпейт. Анан калса ителгинин балапаны дагы кишиден чоо чуркабай, тууруна тыпыйып отуруп, бизге бир нерсени түшүндүрүүчүдөй сапсары ийри тумшугун ачып жуумп чыйпылдайт. Үнү сүйкүмдүү, жалынычтуу жана аянычтуу. Тыпыйган канаттарын таранып, өткүр көздөрү менен "Силер эмнеге бою башыңарга карабайсыңар?" дегенсип бизге үңүлү карап коет. Атам аны бутуна кайыштан боо тагып, боз үйдүн улага жаккы капшытындагы туурдан орун берди. Бул туур 3 ачекей арчадан жасалган. Мени эстартканы, ал жайыгышы биздин үйдөн жоголбойт. Атам ага көбүнчө куш кондуруучу. Эми аны ителгинин балапаны ээледи. Биз ителгини таранчы жана сагызган менен багабыз. Бара-бара ал малдын жаң этине көнө баштады. Жембирээрде атам "П, кыйтуу, кыйтуу" деп кыйкырат. Ошондо ителги аны көздөй ыкс берип, канаттарын дарбайта көтөрүп, жаны калбай чыйпылыктайт дагы туурунан учуп анын колуна конот. Жеми бүткөнчө канатын жыйбай, улам эки жагын карап коюп, шашылып чокуй берет. Бир аз күндөн кийин ийилген тереден жасалган мээлейди колума кийип, мен дагы балапанга жем берчү болдум. "Кыйтуу, п" дейм. Мүнүшкөлөрдүн айтымына караганда, башка жырткыч куштарга караганда бүркүт менен ителгинин табы катуу болот. Бирок балапанынан колдо өскөнү үндөккө бат келет дагы тапка оңой үйрөнөт.
бүркүт менен ителге кыйкырык сүрөөндө жаалына келет. Муну мага атам айтып берген. Ал эми мен колума ителгини кондуруп сыртка чыкканымда ээрчип алышкан жолдошторума куштарды кантип таптоо керектигин айтып билгиштигиме таң калдырам. Айылдагы чоң кишилер да мени бул тукумун тарткан мүнүшкөр деп тамашалашат. Анткени атам Абдыкалык да, эниси Жалил да кичинекейинде эле кушка ынак экен. Атам 13-14 жашында кыргый салып кекилик алыптыр. Жалил 8 жашында ак сарыны тузакка илинтип алып, кадимкидей тапка келтириптир. Баланын тамашасына кызыккан чоң атам ага кара өгүзүн токуп берип, кушуң тапка келди, бар эми өрдөккө сал дейт. Жалил өгүзгө минип, ак сарыны колуна кондуруп, кара сууда сайрандап жаткан калың өрдөккө жетип, ал деп кушун ыргытат. Өрдөктөр бир жака, ак сары экинчи жака карап учат. П. Ак сары чакырыкка кайрылбайт. Жалил үйгө ыйлап кайтат. Биздин айылдыктар муну анекдот катары айтышат. Чоңойгондон кийин атам да, агам да илбээсинге мергенчилик кылышат, куш салышат. Ителге экөөбүз бири-бирибизге абдан үйрөнүштүк. Мени көргөндө жем берүүгө келдиңби, же эрмектешели дейсиңби дегенсип дайыма чыйпылдап турчу болду. Балдар менен бирге сарымсак терүүгө же саякатка чыкканда аны дайыма кондуруп алам. Бир күнү Асанкул, Дагылат, Кудун төртөөбүз көгүчкөндүн балапанын алуу үчүн Сары булактын башына бардык. Бул пикирди Дагылат ойлоп тапты. Ал бою пас, арык чырай, бирок тырышчаак бала. Башкабызга караганда талга жана аскага чыгууга маш болчу. Асанкул бизден улуураак болгондугу үчүнбү, айтор оюндан көрө талашып сүйлөшүүнү, бирөө менен урушууну жакшы көрө турган. Ал тоого барууга балапан алуу үчүн гана макул болду. Эгер балапан табылбаса, биз менен сөзсүз урушмак. Кудун болсо көпчүлүктүн ыркы менен жүрө берген момун бала. Айылдан бул жолу 3 километрдей узадык. Ителгини асканын көлөкөсүндөгү соройгон таштын үстүнө кондуруп, боосун ташка бастырып коюп, өзүбүз уя издедик. Бир топ убакыт өттү. Муну талпынтып көгүчкөндөрдүн баарын үркүттүң, деди мага Асанкул. Мен ителгимди талпынтпоо үчүн аны далда жерге алып баратканымда Дагылат кыйкырды. Мен көгүчкөндүн уясын таптым. Ителгини ташка кондура коюп, Дагылатты көздөй жүгүрдүм. Дароо боосу буш калган ителге учуп жөнөдү. Мен аны пөпөлөп чакырдым. Ал менин куру колумду билдиби, айтор мага кылчайбай асманга айланып уча берип, бир маалда белгисиз тарапты көздөй сызды. Мен үңүлдөп бийлей баштадым. Дагылат мени соорот үчүн көгүчкөндөрдүн балапандардын ичинен тандап туруп, эң чоңун мага берди. Менин капамды көгүчкөн баса албады. Мындай сонун ителги табылбайт деп курбуларым дагы жолдо катар кейип келишти. Эми атам эмне деп жооп айтам деген суроо мага экинчи жактан кайгы болду. Балким ал мени мүнүшкөр боло албайсың деп сөгөр бекен же ураар бекен деп дагы чоочуймун. Ичим бук болуп үйгө ыйлап кирдим. Сага эмне болду дешип, атам менен апам орундарынан тура калышты. Мен жумган көзүмдү ача албай шолоктоймун. Аңгыча улага жактан күткөнүң көрө койгонунан кубангансып, чыйылдаган ителгинин үнүн угуп жалт карадым. Ителги ордунда. Жашымды жеңим менен сүртүп алып, ителгиме умтулдум. Менин эмне үчүн ыйлап келгенимди атам менен апам ошондо гана билишти. Ошондон кийин талаага чыкканда ителгимдин боосун бош кое турган болдум. Ал мени көрүп отурса, отурду. Болбосо менден мурда үйгө жетип барып, мени тосуп алат. Ителги жетилди. Эми аны качан саласың, деди атам бир күнү. Качан салабыз я? Мен анын өзүнө суроо бердим. Эртең. Мен ошол заматта курбуларыма эртең ителгини салабыз деп кабарлап чыктым. Ителге кандай кыраан болор экен деген ой менен ал түнү жакшы уктай албадым. Айтылган күнү атам ителгини чала тоют кылып, өз колуна кондуруп, Асанкул, Дагылат, Кудуң төртөөбүздү ээрчитип жөнөдү. Бөксө жайлоонун чөбү саргайып калган кез.
Бул убакта кекилик чил балапандарын учуруп калган. Бирок иттери балыр татып турган учур. Атам ителгини таан менен күгүчкөнгө салабыз деди. Биз албетте макулбуз. Иши кылып, калганыбыз эмнени болсо дагы тээп түшүргөнүн көрсөк болгону. Бирок бизге издегенибиз учурабай койгону. Аңгыча эски таш куроолордун тегерегинде жүргөн бир топ сасык үпүптөрдү көрдүк. Бар жаныбар деп атам ителгини шилтеп калды. Баягы селпиктеп жүргөн үпүптөрдүн быт-чыты чыгып, куроонун коңулуна житип жоголушту. Биз анын качырганын эле жетине албай шаңдуу кыйкырдык. Ителге куроонун кырына барып отуруп калды. Дагы нарылап жөнөдүк. Бир белестен ашаар менен алдыбыздагы бурчуктан салаңдаган бир неме учуп жөнөдү. Атам ителгини шилтеп калды. Баарыбыз чуулдап кыйкырдык. Баягы салпаңдап учкан кушка ителге улам жакындап баратат. Качан тебер экен деп биз күтүп турабыз. Бир маалда экөө тең эски кой куроонун ичин көздөй куюлушуп түшкөндөй болушту. Биз соңунан чуркадык. Асанкул баарыбыздан мурда жүгүрүп жетти. Экөө алышып жатат деп кыйкырды. Жанагы салпаңдап учкан неме байкуш куш экен. Куроонун коңулуна жеткизбей ителге тырмак салганда ал дагы бир каяша берип балтырлашып калыптыр. Атам байкуш куштун көзүн тостойтуп туруп, башын жулуп, анын жылуу этин ителгеге чокутту. Ушундай болоорун билгемин деп, ар бирөөбүз ителгенин кыраандыгын күн мурунтан билгенибизге мактандык. Байкуш кушту атам бая жаңы учкан деле таанып, ителгени ага атайлап салыптыр. Себеби ал байкуш кушту өтө жек көрө турган. Менин ителгим тырмак алдына ошондой адамга кыянаттык тилеген зыяндуу кушту алгандыгын укканда ого бетер кубандык. Биздин үйгө белгилүү мүнүшкөр Кубатбек деген чокчо сакал сары кишинин келишинен кийин ителгим экөөбүз ажыраша турган болдук. Кубатбектин айтымына караганда, жаш ителги табына келе элек. Табына жетсе качырганын куткарбас кыраан болот деди. Атам, эмесе бул ителгини таптап бер, акысын төлөйм деди. Мүнүшкөр макул болду. Мен аны чоочун кишиге бергим келген жок. Бирок өзүм да шаарга окууга жүрө турган болгондуктан айласыздан тим болдум. Белгилүү жазуучу Касым Кайымовдун Балапан аңгемесин уктуңуздар. Окуган Кипариса Сурахманова.